Саламатсыздар бардактуу Булак KG сайтынын жалпы көрүүчүлөрү, окурмандары. Сиздер менен бүгүн кызматыңыздарда мен Зыярат Эсенбай жана кезектеги интервьюбузду баштаганы турабыз. Биздин студиябызга бүгүн өзгөчө бир жылаңач муштум беттештеринде чыгып, өзүн көрсөтүп келе жаткан, Кыргыздын желегин Россияда көтөрүп, YouTube'да, интернетте таанымал болуп калган биздин энибиз келип отурат, Самат Абдрахманов. Салам алейкум, Самат. Кандай келип алдың Кыргызстан, кандай кабыл алды, ким чакырды, жана маанай кандай? Чоң рахмат. Кыргызстанга жакшы келип алдым. Биринчи келишим мен бул апам менен тойго келгенмин. Ошол жерде 3 күн болуп, андан кийин кайтып Москвага барып келгем конференцияга. Ушул 2 жумадан бери ушул жерде Ошто тургам. Бирок келгенде эч кимге айткан эмесмин. Вообще жөн эле келип, өзү бир жакка барганда эч кимге эле айтпай барып алам, постоянно эле келебиз. Ушул вот недавно ушул Дамир байке, президент Батырбашы федерациясынын ушул приглашение кылган бизге, келип кетти бул Бишкекке. Ошол үчүн Бишкекке келдик. Бул жерде жакшы тосуп алышты. Биз билебиз, сен Оштун Ноокат районуна караштуу ошол Төрөбай Кулатов айылында төрөлүп, бирок Россияга эрте көчүп кетип, ошол жактан чоңоюп өскөнсүң, жана бокска дагы биринчи кадамдарды ошол Тюменде жасагансың да. Спортко ким алып барды эле, жана Кыргызстандан Россияга эмне үчүн көчтүңөр эле, кайсыл жылдары болгон, ошол жөнүндө айтсаң. 2003-жылы көчкөнбүз. Атам өзү көчкөн, анан бизди алып кеткен. Ал жерде атам менен апам бизнес развивать этип, ошол жерде магазиндер ачып, ошондой кылып баштаган. Ошол жерде калып кеткенбиз. Ошол жерде окуу, полностью армия ошол жакта бүткөн. Бокска ким алып келген? Атам боксер болгон. Эми мен кичинекей маалымда да өзүм постоянно целим болгон боксер болом, профессиональный. Бокста жүрдүң, өзүң айтып өткөндөй эле спорт сүйүүчүлөр арасында 250дөн ашык беттеш өткөрүптүрсүң. Азыр чыгып, мушташып, өзгөчө жогорку деңгээлди көрсөтүп жатканыңа ушул 250дөн ашык беттеш жардам берип атат болуш керек. Конечно, бул тоже не просто так да, бул каждый бой бул опыт, каждый бой. Ошол үчүн азыр завтрак, обед, ужин дейт, ошондой эле тамак жегендей эле бойго чыккан. Сен хардкорго келем деген учурда ата-энең эмне деди, уруксатты алдыңбы? Менимче каршы болсо керек, Жок, башында ата-энемден сурабай, тренерлериме да айтпай кетип калгам Москвага. Ошол жака соревнования по боксу болот деп. Андан кийин ошол именно в день боя атама чалып айткам, ушундай ушул жерге келдим деп. Неге андай кылдың деп урушкан кичине. Бирок азыр постоянно эле топить этет, ур деп, аларды уруш керек деп. Ошо атам поддержка кылат постоянно. Анан сен чыгып жүргөн бокстан бул жылаңач муштум менен мушташуу таптакыр башка нерсе да. Бул өзүнчө бир спорт түрү, бокс башка спорт түрү, жаракаттар да көп болот. Айырмасы эмнеде экен? Бокс менен кулачный бой билбейм кандай айырмасы экен. Просто мындай кулачный бойдо мындай удар менен быстрее нокаутировать этсе болот да. Так мен анча айырмасын көрбөйм. Только травма көп болот экен. Биринчи беттешиңде эле ийгилик жараттың. Жалпысынан ушул Гран-при мелдешинде жаңылбасам 5 беттеш өткөрдүң. Эң кыйыны кайсыл болду? Ошол эле Гаральд түрмөнүн бир духун көрсөтөм деди, аны дагы өз ордуна койдуң. Андан сырткары акыркы беттешиң ушул казакстандык мушкер менен болду. Эң кыйыны, күчтүүсү ким экен? Өзү барды эле бой кыйын болот. Результат бою ал сен өзүңдөн зависит этет. Любой бойго мындай өзүң жакшы иштеп, жакшы даярданып, жакшы настрой менен чыксаң, оңой эле кылса болот да. А так эң самый тяжелый бой ошол последний бой болгон. Ошо казакстандык менен. Ал жерде да вес сказаться этерди, 10 килограмм оорураак. Өзүм да мындай онча жакшы иштей албадым. Ошол өзүмдү постоянно мындай виноват сезем. Бир да ошол 5 бойдун ичинде бир да бойдо мындай өзүм менен довольный чыккан эмесмин да. Постоянно ошо айтат элем, что
еще можно лучше и лучше депчи. Беттеш учурларында секунданттарын кыргызча кыйкырып самат тыйын тант ур анан качыш керек, дистанцияны кармаш керек деп аткандарын угуп калабыз да. Секунданттарың ким? Бирөө тууган болот, экинчиси бир братан болот. Тууган братан башында биринчи Москвага барганда ушул менен сүйлөшүп калганбыз. Ал да хаткор көрдүм да. Мага мындай анча да эле мындай секундант керек эмес, поэтому мага жөн эле мындай капа сапа жууп берип турган адам керек болчу. Опыт бар, өзүм думать эте алам да мындай. И поэтому ал даже лапаны башында кармабайт эле жакшы. Ошол менен өзүм үргөтүп, постоянно эле бирге жүрөбүз. Ошолорго да чоң рахмат. Муштум менен Мушташка келерден мурун сенде мындай Мушташта көчөдө деле бир окуялар болуп калса керек. Анткени бир уюмга келип, Жылаңач Муштум менен Мушташуу үчүн аны билиш керек, даяр болуш керек да. Ошондой окуялар болду беле? Ооба, конечно, болгон. Жаш маалымда, кичинекей маалымда көп муштат элем мектепте. Андан уже адам чоңойгон сайын мындай, конечно, чоңоет адам, билет да бул эми түрмөгө отурсам болот деп. Ошол үчүн армияда да муштат эле экенмин. Армияда билет го өзүңүз бир слабину берсең уже на шею сядет дегендей. Ошол үчүн муштат дейт ал жакта. Сенин Инстаграм баракчаңан ошол армияда кызмат өтөгөнүңдү да көрүп калдык. Анан кандай болду негизи? Кимдер менен чогуу болдуң? Ошол окуялар барбы армияда? Биз 150 адамдан, бизде учебный часть болгон да, 150 адамдан бир ротадан, биздин ротадан ошо үчөөбүздү эле калтырып коюшкан. Ошол жерде 1 жыл служба кылганбыз. Мен, анан 2 тувинец, биттасы бирөө мастер спорта по боксу, бирөө мастер спорта по самбо. Үчөөбүз ушул частька выступать этебиз деп. Башында жакшы болуп аткан, постоянно соревнования, сборы, шаарларга барып жүрөт элек самолет менен. Почти армияны сезбейт элек. А так кийин коронавирус, пандемия башталып, ушул частьте отуруп калганбыз. Сен поп ММА'ды буга чейин деле көрүп келсең керек, ошол блогерлерден Мушташуу, Тарасовдордун, Чоршанбелердин беттештерин анан көрүп отуруп, ой эмнеден улам келди эле, мен да ушул жакка барып мушташайын деген ой. Жок, аларды карабайм мен, көрбөйм, алардын бойлору вообще не интересно, чынын айтсам. Мен ал жерге эмнеге келгем, себеп өзүм профессионал бокско өтөм деп, өзүмө кандай десем, сделать имя, чтобы потом имя работало на тебе дейби. Ушундай кылып, ошо предложение поступать эрсин деп, азыр ушул гран-при бүтсүн. Иншалла утаздан кийин көрөбүз уже профессионал бокс. Профи боксчулардын арасына чыгуу үчүн атың керек, медиалык жактан сен белгилүү болушуң керек. Азыр сунуштар түшө баштадыбы? Белгилүү боксчулар сени карап сага жаза баштадыбы? Приложение нормально келишип атат, бирок пока биз токтой элекпиз да пока что. А так өзүмдүн тренерим пока жок да. Ушул 5 бой уже почти 1 жыл длится тартат, 10 ай. Ошол 10 айдан бери постоянно ошол Москва, мен өзүм Тюмень шаарында жашайм. Тюмень, Москва постоянно 1 айда бир 2 жолдон барат элем да. Постоянно учуп Москвага за 10 күн калганда готовиться барам, как минимум 2 жума калганда акклиматизация. Ошол жакка барып, өзүм тренерим жок, бирок чоң зал, көп залдар бар, кыргыздардын залдары. Москвада кайсы залга барганда калбады. Баардык залга барып чыктык. Ошол каякта мындай спарринг партнерлор бар, каякта. А так основном өзүбүз эшикте готовиться этет элек. А так мен өзүм тренерим кичинекейимден болуп чоңойткон. Ал Тюмень шаарында боецтер чоңоюп атканда алар карабай коюшат экен да биздечи. Алар мындай ступень беришет экен, берип уже юниорго жеткенден кийин уже юниорго жеткенден кийин уже чын айтсам подъем жок экен да, потому что ал жакта мужиктер калган эмес. Бүт жаш балдар келишет, алар кайтып түшүп, ошолордон баштайт да ступендичи. Демек азыр сени машыктырган өзүңдүн бир машыктыруучуң жок, Аны каяктан издеш керек? Машыктыруучу тандап атасыңбы? Москвада көп тренерлер. Ошол мындай сүйлөшүп, менеджер дагы бар, ошол менен сүйлөшүп, барып ушул сурашып керек да, сүйлөшүп керек. Профессионалдар арасындагы беттештерге өтүү үчүн сен өзүңдү даяр болуп калдым деп эсептейсиңби? Негизи кайсыл боксчуларга теңелгиң келет? Кандай боксер болом десең да андай болбайсың. Сен каждый адамда өзүнүн стили болот, өзүнүн ушу природа эмне берген өзүнүкү ушул да. Потому что мен, например, Мухаммед Али болом же Тайсон болом десем боло берем да, любой.
Мухаммед Али то Мухаммед Али, Тайсон ал Тайсон. Сен только ошо Самат Абдрахманов боласың. Сен өзүң көтөргөн болсуң. 22 эле жаштасың, бирок акылдуу сөздөрдү сүйлөп ушул ой жүгүртүүң дагы башка деңгээлде экендигин баардыгыбыз эле байкадык да. Интернетте ошол атаандаштарыңа жооп берип жатканда, рингде беттеш өткөргөндөн кийин дагы эмоциясыз баардыгы чындыгында жада калса ошол россиялык көрөрмандарга жага тургандай болуп атат да. Анан окуу жайды каякта окудуң эле? Окуу жагын Россияда эле, ошол Россияда бүтүп, колледжде бүтүп, чынын айтсам, жок анча интерес болгон эмес окуган. Анча даже барып аткан да эмес, постоянно ошо соревнованиялар менен эле жүрүп, колледжде да бүтөйүн деп ошол академический кетип калгам, потому что ошол соревнованияларга барып успеть этпей. А так азыр бүтүргөм. Кыргыздын желеги менен чыгам, Самат кыргыз болуп чыгам дегенде эч кандай бир жолтоо болгон жокпу сага? Кыргызды таанытып жүрөсүң, ошол патриоттук сезимиң алыста болсоң дагы бар да сендечи. Анан ушунун баары эмнеден болду? Ата-энемден болду, воспитаниядан. Себеп ошол жакта да жүрсөк, ушул канча 18 жылдан бери Москвадамын, кичинекей жашымда Тюмендемин, Россияда. Ушул өзүмдүн тилимди эсимден чыгарбаганыма ошол ата-энеме рахмат. Өзүмдүн традицияларымды. Карьераңда бир дагы жолу нокаут эмес, нокдаунда дагы болгон эмессиң, билишимче. Жана коргонуу стилиң дагы Флойд Мейвезерге салыштырды, бирок сен аларга салыштырганын жактырган да жоксуң. Макс Холлоуэйге чейин салыштырышты. Сенин стилиң эмне деп атаса болот? Стиль Самата кыргыза. Билбейм, годами тренировкам ошондой болду. Зрелище көрсөткүм келет бойду. Не просто утуп жөн эле по очкам, а именно зрелище. Ошо кураж, постоянный кураж утугум келет. Өзүмдү заводить этем ичимден. Ал жерде хардкордо постоянно эмоциялар болот. Өзүмдү кармашка аракет кылам постоянно. Ал жерде өзүңүздөр көрүп постоянно уруш, мушташ болушат, сөйгүм келишет. Мен да эле адаммын, мен да эле, например, урушкум келип кетет. Бирок ал жерде көп провокация болот. Өзүм кармап, жаш балдар көрүшөт. Ошол өзүбүздү как мы должны вести себя как профессионал. Ал жакта мушташып, анан кийин утулуп калгандан кийин сырттан дагы улантып, ызычуу болмой жокпу? Кандай эрежелер катуу болсу керек? Болот некоторыйлардачы, бирок биз андай нерсеге вообще карабайбыз. Биз отдельно эле жүрөбүз аяктачы. Баягы күнү өткөн пресс-конференцияда дагы хардкор менен эки беттешке келишимим бар деп калдың да. Контракт бар депчи. Андан кийин, бүткөндөн кийин эмне кыласың? Уюмда эле каласыңбы же башка сунуштарды карайсыңбы? Мына бир жума мурун хардкор чалып мага айтышкан. 2 жумадан кийин 70 кг за пояс мушасыңбы же мушпайсыңбы деп. Мен жок дедим, себеп потому что, во-первых, 2-3 жума эле мен подготовка эмес, тем более 5-раундовый бой болот. Чемпион 70 килограммдык мен. Во-вторых, мен только после боя колдор восстанавливаться тетелек еще. И в-третьих, bizde финал, который намного важнее. Ал жерде азыр бой өткөрүп травма алган болсом жөнүндө. Поэтому бул чемпионский бой никуда не денется. Ошол үчүн бул гран-приден кийин өзүм весимде чыгам, өзүм весимде за пояс. И там дальше посмотрим. Россия, Америка болот, ошол жерде мушташат. Ошол Россия менен Американын мушкерлери кайсыл эреже боюнча жалаңач мушташ менен да на кулаках? Качан өткөрүлөт? Анан Россиядан кимдер чыгат дагы? Ал жактан кимдер келет? Самый главный өзүбүз чыксак болду да. Финалдык бөлүктө сага ошол Лендруш Акопян деген күчтүү бир боксчу чыкканы турат. Анын дагы беттештерин көрүп келдик, өзгөчө бир нокаутер. Аны талдап, изилдеп, байкап бүттүңбү? Аны менен мушташ кандай болот деп ойлойсуң? Ал менен, во-первых, 5 раунд мушташ болот. Ушул мага Кыргызстан, ушул баары эле Лендруш таанышып калышкан да. Любой жерде, каерде адам көрбөсөң, Самат ушул таанышат, Самат ушундай кылып ур, ал башын чүрөт экен, ал мындай кылып урат экен деп уже макул деп коебуз. Ал менен главное правильно подойти, правильный геймплан кылып, баары эле жакшы болот. Ал анча эле опасный эмес, деп ойлоп аткандайчы. Адистер дейбизби же YouTube'дагы тырмакча ичиндеги серепчилер, аналитиктер дейбизби? Алар айтып атышат, же бул беттеш Акопянды нокаут менен бүтөт, же болбосо
Самат техникалык жактан аны алдап отуруп, ар кайсы жагынан чыгып отуруп жеңишке жетет деп атат да. Кандай карайсың буга? Билбейм кандай болот. Не хочу загадывать. Бирок колубуздан полностью баары күчүбүздү беребиз. Бирок мен аны билем, ал только бир стиль, только биринчи номер менен иштей алат. Мен анын ордуда я могу и первым номером, и вторым номером, так и в левше, как и в правше. Менде арсенал көп алдан көрүп. И выносливость тоже көп. Эми көрөбүз, бой көрсөтөт. Не хочу пока загадывать. Ооба, буга чейинки беттештерде дагы сен атаандаштар чарчап калган кезде чарчаган жоксуң да. Чыдамкайлыгың, ошол өзүң айткан выносливость жагынан күчтүүрөөк болдуң атаандаштарга караганда. Машыгууларың кандай өтөт? Постоянный кросс, каждый день кросс. Эртең менен туруп жүгүрөм. Эч качан мындай чекпейм, ичпейм, эч нерсе мындай алкогольный өмүрүмдө эч качан принимать эткен эмесмин. Даже ушу кальян, мага досторум постоянно айтышат, тем более Россияда. Самат, тебе уже 22 года, ты еще жизни не видал, депчи, давай этот курни деп. Ты что, дурак что ли дейм. Машыгуу каттуу өтөт, постоянно баштап набирать этебиз, андан кийин формага киребиз, андан кийин пикке набирать этебиз, анан спад болот. Кийин бойго заряженный чыгабыз постоянно. Беттешке канча калган убакта өзгөчө катуу машыгасың дагы, анан канча калганда машыгууну токтотосуң? 10 күн бойго калганда уже одноразовый, даже 10 күн эмес, бир жума калганда уже одноразовый тренировки башталат. Сон, самое главное восстановление спортсмендерге бул сон да. Уктайсың, чай ичесиң, тренировка ушундай эле. ММАден сунуш келип атабы ар кайсы уюмдардан? Кандай болот? Чынын айтсам, эч качан мындай желание болгон эмес ММАга чыгыпчы. UFC азыр контракт заключить эткен болгон болсо, мен сразу чыга албайт элем да. 1-2 жыл как минимум мен борьбаны подтягивать этет элем, путтарды подтягивать. Менде ал жок, менде только стойка да бокс. UFC'ге да сүйүнүп чыга албайбыз да, бизчи контракт бер деп. Ал жерге чыкканда учуш керек да, результат көрсөтүш керек. UFC'де эң күчтүү боксчу деп жакында эле Дастин Порье, Петр Янды атады да. Менин оюм боюнча да Петр Яндын боксу өтө күчтүү, биринчи орунга коймокмун. Сенин пикириң боюнча ал жакта ким эң күчтүү боксчу? Чынын айтсам, билбейт экенмин. Баарын көрө да, только ушул кызыктуу, интересный, чемпионский бойлор көрөм, а так анча көрө бербейм UFC. Беттештерде негизи ушул оң турушта дагы, сол турушунда дагы мушташкан мушкерлер аз да. Петр Янда ошондой, сен дагы эки турушта тең мушташа аласың. Бул сен ошол машыккан мектептин өзгөчөлүгү болду беле, машыктыруучулар сени ушуга даярдады беле, мындай ар тараптуусуң да. Жаш бала болуп спортсмен келгенде, алга баштап школа боксун коюшат. Зеркалонун айнектин алдында туруп отрабатывать этесиң. Мен левша, правша турган үчүн ал мен өзүм ушу кызыгып, эмнеге кичинекейимде эмнеге мындай урсам, бул жактан левша туруп печеньге урсат, мындай кирет прямойчу. Ошол менен тренировка кылып, постоянно өзүм менять этем да. Москвада, Россияда канча деген кыргыздар жүрөт, машыккандары дагы өтө көп. Күндүз иштеп, түндө машыгып жетишкен кыргыз мекендештерибиз толтурада. Анан ошолордун арасынан мен дагы хардкорго барат элем, Самат мага жардам бер деп кайрылгандары көп болсо керек, Көп. Мен өзү ошол Тюмень шаарында чоңойгом, ал жерде кыргыз бар, бирок анча көп эмес. Москвага барганда мен шоки болгом, ал Бишкекте жүргөндөй эле болчу. Постоянно эле айтышат, брат, мен да тарт деп. Эми мен колдон келишинче кылам. Мен дагы ал жерде мындай организатор эмесмин да баардыгын тартып. Тем более ал жерге адамдарды мындай кандай, во-первых, ушул кандай спортсмен керек, а во-вторых, ушул орусча жакшы сүйлөшүшүң керек, ушундайлар керек экен да. Азыр Тюменде жашайм деп калдың. Алдыда ошол Москвага көчүп барып, Москвага жашап, машыгууга бир пландар барбы? Анткени дүйнөлүк аренага ошол Москва аркылуу чыгуу оңой да. Ооба, конечно, пландар бар. Башыдан бир пландар бар. Просто возможность пока жок. Ал жерде азыр бир-эки айында азыр ата-энем да бул жака көчүп келишти. Кызылыкке шаарында биздин үйүбүз полностью уже бүттү, курулуп бүттү. Ата-энем бул жака көчүп келишти. Тюменде ата-энем эч ким калбады, мен өзүм
ал жерден кетип азыр Москвага переезжать этем. Кимдер менен жашайсың аякта? Тууган байкелериң бар да? Жок, ал жакта ушу квартира эле снимать этип өзүм эле жашайм. Анан хардкор файтинг сени ушунчалык баалап калышты. Жана ал уюмдагы өзгөчө бир жылдыз жана баалуу мушкерлердин бирине айланып калдың да. Сен ошону сезип атасың. Гонорарлары барган сайын өсүп атса керек. Башкага караганда ошол гонорарлар жөнүндө айтсаң. Гонорар жөнүндө мен сизге только мындай айта алам, что бизде гран-приде башка гонорар. Башыдан баштагандан бери ушул один. А азыр гран-при бүткөндөн кийин уже башка цифралар башталат. Азыр цифраларды эми айта албайм, бирок мындай кандай десем, мен Москвага ушул айттым го, как минимум 10 күнгө барып келем, барып келишим эле 2 раза больше кетет. Андан көбүрөөк кетет. Онан 2 раза больше кетет. А еще келгенде сен еще колдоруңга восстанавливать этесиң, лечение, андай мындай аларга еще. Саматка жардам берет элем, колдоо көрсөтөт элем деген мекендештер болсо керек. Ошол жаракаттар учурунда болобу, беттештен кийин сени алып барып колдоп, коштоп, жеңишиң менен куттуктап, чогуу майрамдаган учурлар. Болушат мындайлар. Кыргыздар билесиз го, өздөрүбүз жаман колдоп коюшат. Даже комментарийлерде көргөндө бүт эле кып-кызыл Кыргызстан флагтары болуп кеткен. Ошол хардкорда өзү көрүп таң калып атат. Бокс боюнча ошол профессионалдарга чейин олимпиадага чыгуу бир максатың барбы? Олимпиадага барайын деген бир ойлор болду беле? Ооба. Болгон. Бул кичинекейимден бери айткам, профессиональный бокс, ошол моюстарды забрать этем деп. А так азыр чоңойгон сайын мындай понимать этасың, что самый баягындай важный бул олимпиада экен деп. А так, конечно, олимпиада максат. Желание чоң. Еще тем более Кыргызстан атына чыккан болсоң, аябай сонун болмок. Негизи чакырып атышабы бизде машыктыруучулар, бизге кел, дүйнө чемпионаттарына барабыз, олимпиадага барабыз деген бокстан. Жок, өзүм желанием бар ошо сборная Кыргызстана менен мындай сбор провести этип Ысык көлдө, ошол алар менен көрүп, алардын уровень сравнить этип, российский менен алардын уровень сравнить этип көрөйүн. Жакында эле ошол Сербиянын Белград шаарында дүйнө чемпионаты өттү. Сен ал дүйнө чемпионатынын беттештерин көрдүң болуш керек. Тилекке каршы Кыргызстан курамасы эч нерсени көрсөтө алган жок, ийгилик жарата албай калды. Анан негизи дүйнө чемпионатына ушул Өзбекстандан, Казакстандан күчтүүлөр барат да. Кыргызстандын деңгээли кандай экен, байкадыңбы? Кыргызстандын эмне кандай болуп атат? Ошону да мен өзүм да постоянно вопрос задавать этем. Казакстан, Өзбекстан ушул постоянно биринчи, экинчи, үчүнчү местени делить этишет чемпионат мираларда. А биз кыргыздарда жок деп. Ал билбейм. Ал эми мен деп ойлойм, что потому что олар, во-первых, соревнования редко болот. Опыт керек. Ошол мамлекет поддержка кылган болсо аларды, постоянно сборы, постоянно ал жака башка мамлекеттерге алып барган болсо, развиваться эткендей дегендейчи. Бизде негизи ошол айрыкча күрөш спорт түрү өтө өнүккөн жана сендей болгон 22 жаштагы балбандарыбыз Акжол Махмудов бар, Жоламан Сарсенбеков, кыздарыбыздан Мээрим Айпери дагы ушул сен курактуу спортчуларыбыз да. Сен алардын күрөштөрүн көрүп каласыңбы? Биздин өлкөдөгү белгилүү спортчулардан ким менен таанышсың? Боецтер менен анча таанышкан эмесмин менен, а вот именно боецтер менен, ошол ММА менен заниматься эткендер менен ошолор менен таанышам көбү менен эле. Интернеттен основном. Кыргызстанга канчалык бат келип турасың? Бир айда бирби же андан да көбүрөөк болуп кетеби? 5 жылда бир келдим азыр. 5 жылда. 5 жылда бир келдим. Ага чейин 4 жылда бир болдум. Ошол кичинекейимде постоянно каждый год келет элек жазда, каникулда. Ошо семья менен, машина менен келишет элек. Азыр последнее время ушундай болуп кеткен, 4 жыл, 5 жыл болуп. Ал жакта жүрсөң бирок жаман сагынат экенсиң. Ушул келиң эле кеп кетет. Тем более канча ушул армияда болгондо 1 жылдын ичинде канча тууганын тою болуп кетти, уже карындаштар турмушка чыгып кетишти, ошо 5-6 той өтүп кетти да 1 жылдын ичинде элечи. Ошол ойлойсуң, мен сагынып, мен дагы баргым келет деп, бирок эми
кол бошобойт да. Кол бошобойт. Постоянно ушу окуу, анан ушул бокс боюнча ошол үчүн баралбай калып аткам. Атенем барса да мен өзүм калып кетип аткам бул жакта. Туугандарың кандай? Сенин ушул белгилүү болуп рингке чыгып мушташып атканыңа кандай карап атышат? Биздин жылдыз деп атышат болуш керек, э? Туугандар жаман колдошот, барды мындай, кандай десем, радуются за меня. Инстаграмыңда дагы катталуучуларың 100 миңден ашып калды. Биз байкап турабыз, Самат канча болду экен, Самат дагы канча белгилүү болуп баратат депчи. Медийна жагынан алганда, аябай белгилүү болуп баратасың. Бул бизди кубандырып, сүйүндүрүп атат. Сен ушул нерсеге даяр белең, жана көчөдөн сени таанып, учурашып, сүрөткө түшкөндөр болуп атса керек, э? Ооба, конечно, башыда жаман непривычно болуп аткан, адамдар келип сүрөткө түшүп, өтүп кетип атсаң, барды бири-бири менен шу деп сүйлөшүп, мени карап, жаман мындай телефондорун ачып. Азыр уже үргөнүп калгам, уже давно үргөнүп калгам. Ушу приятно да бар, адамдар келишет, сүрөткө түшүшөт. Бирок канча даже времяң жок болсо да, любой адамга ошо сүрөткө түшөм деп келгендер уделить этти времяң, ошол жакшы сөздөрдү олорго сүйлөп коюп, мындай дейт го. Насколько канча сен үстүгө учсаң дагы өзүңдү терять этпеш керек да бул жердечи. Высокомерный болуп кетпеш керек. Всегда нужно оставаться самим собой деп. Алла Таала ушуну бердиби, ушуну Алла Таала бир күндө алып коюшу мүмкүн да. Кыргызстан сенин сезимдериңде кандай? Кыргызстан сен үчүн эмне? Кыргызстан мен үчүн кандай десем, жизнь да. Кыргызстан менин мекеним. Самый главный цель бардык спортсмендер деп ойлойм, ошол Кыргызстанды тааныткан эле, ошол Кыргызстан желеги эле желбиреп, биздин гимнибиз ырдап турса эле, ушундай дейм да. Ошол мен да хардкордо эмнеге, например, бул жерде Бишкекте болгондо, Бишкекте ошондой оюн болгондо, например, кыргыз деп вряд ли коет элем да, потому что бул жерде баарды эле кыргыз да. А мен Россияда жүрүп, ал жакта бүт СНГ болуп атса, эми ушул прозвищем кыргыз деп, эми ушул билсин депчи, бул кыргыз экен деп, биз ошол үчүн койдум. Демек, хардкорго келерге чейин эле ушул мен Самат кыргыз болуп барып чыгам деп өзүң пландап алгансың, э? Ооба. Азыр даже башыда биринчи өткөрүл электе финалда уже кандай десем, ат менен чыгам. Аттын үстүнө ушул баягы национальный костюм болот го, батырлардын ошолор менен чыгам, колумда камчы менен, калпак менен чыгам деп. Башыда уже биринчи өткөрүл элек ушуну вспоминать этип, постоянно ушундай чыкса жакшы болот эле деп мындай ойлойт элек. Азыр эми ошол время келди, финал уже жакындап атат. Ошол ат менен чыгабыз деп буйруса. Негизи ошол хардкор уюму өзгөчө бир кийимдерди кийгизип, ар бир мелдешке өзүнчө тематикалык жактан даярданып, машинадан түшүп, анан робот болуп чыга калып, аскердик кийимдер менен чыгып, шоу көрсөтөт да элгечи. Менимче ошол эле атаандаш уюмдар Наше делодан айырмасы шоу көрсөтүп, пресс-конференциялар менен айырмаланып болуш керек. Сага бул жактыбы? Ар түрлүү болот, как-то необычно шоу да бар. А так биз канча нерсе кийбесек дагы биз баягы все равно рингде мушташабыз да, туурабы? Все равно хоть военный болуп чыгабыз, бирок баары мушташабыз, автомат менен чыкпайбыз да. Ошол просто ал нерселер көп время занимать алып коет экен да. Бизде мушкерлер тууралуу кыска суроолор бар. Же бирөөнү, же экинчисин тандашың керек болот. Хабиб Нурмагомедовбу же Конор Макгрегорбу? Хабиб. Барселона же Реал Мадрид? Барселона. Месси же Роналду? Билбейм. Сауль Альварес же Геннадий Головкин? Альварес жеңет деп ойлойм. Пакьяо же Мейвезерби? Эми Мейвезер уткан, бирок өзүм Пакьяого болет этем. BMW же Мерседес? Биздин цель BMW пока. Башпайы, э? ММА же бокс? Бокс. Күйөрмандарыңа, мекендештериңе кайрылып ушул эркин микрофондо. Дагы бир жолу ассаламу алейкум, кыргыз элим. Ушу сиздерге чоң рахмат. Ушу бизди спортсмендерди колдоп келгениңиздерге. Ошо биздин задачабыз ошо айткандай эле Кыргызстан желегин желбирете берип жүргүбүз келет. Ошо сиздерге чоң рахмат. Буйруса финалды да алабыз. Баары жакшы болот.
Сизге чоң рахмат. Мына ушундай урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биздин студияда Россияда Кыргыздын желегин көтөрүп жүргөн патриот мушкерибиз биздин жигит Самат Абдрахманов болду. Студиябызга келип өзгөчө мазмундуу маек куруп бергени үчүн ыраазычылык билдиребиз. Дагы да болсо байланышта болуп көптөгөн маектерди өткөрөлү. Сизге чоң рахмат.